Мен ушул 1989 эмгек жолум ушул Ылдыйк айылдан эгем жарып мектебинен баштаганмын. Ал жерге ушул айылдан 5 километрге ат менен барып келип 11 жыл иштегенмин. Анан ушул айылда өзүмдүн 2 комната үйүмө 3 жыл мектепке берип, 3 жыл өзүмдүн үйүмдө окуттум. Анан окуучуларды. Анан окуучуларым 30га жетип калганда айылда элдер неме кылышып уюшуп, мына мектепти 2000-жылы куруп беришти. Ашар жол менен. Анан ашар жол менен курганда бул мектептин фундаментин мен жолдошум өзүнүн каражаты менен куруп берген. Анан кийин ушул айылда мурда согуштун ардегери болгон, сельсовет, райисполком болгон Абдулла Ормонов деген аксакалыбыз болгон экен. Ошол кишинин атын коем деп балдары спонсор болушту. Мына немен дуалын ошол бир баласы тургузуп берди. Анан ремонтун бир баласы, 2 уулу ошентип мектеп салып беришти. Анан кийин ошондон 2000-жылдан бери ушул мектепте эмгектенип келе жатам. Балдарды бардык сабактан өзүм берем. Бардык мындай сабак өтүш, пландардын бардыгын өзүм түзөм. Отчетторду тапшырам, ушул өкмөткө неме кылганда өкмөткө барам, райондук отчетторду да өзүм тапшырам. Башка кадр жок. 1-2 жыл айылда келин алышты эле, 2 жыл жардамчы болуп иштеп жүрдү. Ал да турмушка байланыш, шартка байланыштуу Ылдыйга кетип калышты. Ошончо кайра дагы өзүм калдым. Азыр канча окуучу бар? Азыр 12 окуучум бар ушул айылда. Анан 12 окуучум өзүм өтөм сабактарды. Ылдыйк айылдан чет тилчи менен орус тилчи келет. Башка сабагын баарын өзүм окутам. Анан эми биздин ушул айылдык шартыбыз өтө эле оор. Ошондой болсо дагы эми ата бабасы ошол жерде жашап калган экен элдердин. Бу жерден көчкүсү жок, кайра жаңыдан үй салышып, азыр элдер көбөйүп атышат. 11 жыл эмгектенип жүргөнүмдө ат менен дайым кайнатам Рамалик атымды дайым даярдап токуп турчу эле, ошону минип жөнөйт элем 12 болгондо. Бирге сабакка учурунда эле жетчү элем. Анан жаан чачын болгондо аттан жыгылат элем. Кайра туруп алып келе берет элем. Эми жаш экенмин, кесибиме кызыккандыктан ошентип жыгылып тыгылсам дагы барып келип иштей берчү элем да. Анан ошентип жүрүп 5 баланы тарбиялап, бардык балдарым жогорку билимдүү, Кудай кааласа. Быйыл Өзүңүз окуткансыз балдарыңыз? Өзүмдүн балдардын бардыгын эми үйдө деле баары балдарым тирилик экен, үй салыш керек экен, бала багыш керек экен, ошентип балдарым шаарда. Азыр эң кичине уулум менен чалым экөөбүз элебиз, үчөөбүз үйдө. Келин жок, үйдө тириликти дагы өзүм аракет кылам бардыгын. Анан балдарым 6-күндө келип жардам берип турушат. Ошо мына айылдын эми тоодо айрыкча бизде мал менен жан багабыз. Мал караганга неме кылабыз, мал карайбыз, үйгө барганда тамакты дагы кылабыз. Анан мектепке дагы келем, иш кылып түшүктүн баары оор да айылдарда бизде. Айрыкча мугалимдерде ошого жараша кичине айлыгың неме болсо дагы билмек айлыгыбыз аз. Эми мен директорлукка төлөгөн үчүн азыр 10 000 алам. 10 000 аласыз. Айлык ушулда калып кетпейби же банк? Жок, банктан алабыз, картадан. Канча да бир түшүп турасыз? Мен Совет району болгондо райондук отчетко барганда барам, чогулуш болгондо барам. Анан ушу чакырганда бара беребиз, чогулушка чакырышат, шартын болгондо барам. Тапкан айга эле жол кетип калбайбы? Тапканга кетет, жарымынан көп эле жол кирага кетет, документацияга кетет. Документ бардыгы менин мойнумда болгон үчүн кагаз ишим эле көбүнчө кетет. Ошо. Анан эми бул жерде башка кадрлар барбы? Башка кадр жок. Жаш келиндерди алып келсек деле жаштар иштейбиз деп, үй курабыз деп шаарга кетип калып атышат. Кадр жок башка. Эми келин алгыла деп эле аракет кылдыбыз. Келин алсак деле келинибиз 1 жыл, 2 жыл иштеп эле анан кайра шаарга кетип калып атышат. Кайра эле өзүбүз калып атабыз. Өзүңүз келин алайын деген ой жок ушундай? Өзүм эми келин алайын деген оюм бар, эми пешене эле балам кандай неме келет билбейм. Мугалим келеби, жөнөкөй келеби, аракет кылам. Мугалим келип калса деп тилек кылам. Эми мен деле дем алгым келет, пенсияга чыктым. Эми ушул мектеп жабылып калбасын деп эле жүрөм. Анан үйдө деле иштегенге деле өнчө шартым деле жок. Баягы абышкан инвалид болгон үчүн ону карагайм үйдө. Анан келиндин ролун аткарабыз, ошо тамак ашты өзүм кылам. Анан өкмөтүнө деле районо дагы бар жагын түшүк өзүм мойнумда. Хоза. Болду. Ушо биздин чакан кайнар айылыбыз. Бул айылда
25 түтүн эл жашайт. 150ге жакын адамдар бар. Анан ушул немелердин мал чарбасы менен неме кыла, тирилик кылабыз бардыгыбыз. Ошол менин үйүм жогорку четтеги үй. Ошол. Анан бул жерде ошо окуучуларым ушул наркы силер келе аткан сарайдан бери келишет. Бул жагы жогор жактан келишет окуучулар. Ошол жолубуз жаман болгон үчүн Ылдый айылга бара албаган үчүн ушинтип отурабыз. Ошол жаракка кеткен мектепте ошо кете албай отурабыз. Башка мектеп салайлы десек, ошо каражатыбыз жетпей атат. Эми быйыл Кудай кааласа ошо өкмөт жарым жардам берем деп калган аракет кылып демир өрчү тапсак, ошол бүтүрүп алсак жакшы болот эле сентябрга чейин. Жол аябай оор экен, кантип келип кетесиздер? Жөө эле келип кетебиз. Ушул жерден азыр мен быйыл өзүм ооруп калып атка мингенге да мүмкүн эмес. Машина менен гана барыш керек. Бул жерге машина келе элек, жөө эле барып келдим. Оорусам да ден солукка карабай. Ушул мектеп жабылып калбасын деп аракет кылып жүрөм. Канча предметтен сабак бересиң өзүңүз? Ушул мен орус тили менен чет тилден башкасын баарын окутам да. Азыр эми мага бардыгын бириктирип бир эле класстык план бир неме төлөйт да. Бир ставка эле төлөйт. Бир класстык саатка эле. Ошон үчүн 12 саат өзүм окутам. Кылган бир жасайт. Анан директор деп атайт. Азыр ошондо кыргыз тил, кыргыз адабият. Кыргыз тил, адабият, неме алипелерди баарын өзүм окутам. Мекен таануу, дене тарбиясын. Дене тарбияда эмне кыласыздар бул жерде? Дене тарбияда кышында шашки, шахмат ойнотом класстын ичинде. Анан кубиктер бар, оюнчуктар. Ошолорду ойнойбуз. Жайында мына ошо немеде эле сыртта ойнотом топ менен. Топ менен, топ тебет, футбол тебет, ак терек, көк терек ойношобуз. Баягы кызыл байрак, ак байрак дейт. Ошол кыргыздын улуттук оюндарын ойной беребиз. Курт таштамай ойношот, топ таш ойношот жайында. Сиз окутуп ушул жерде окуткан балдардын чоң ватан истегендери барбы? Бар, бардыгы эле врач болгону бар. Көпчүлүгү эле ошо медик болушту. Өзүм балам, бир балам тиш доктор. Эркелери бирөөсү мукту бүттү, бирөөсү кош муунун немесин бүттү, биофагын бүттү. Анан эң кичинекейим кош муунун электр энергиясы боюнча бүттү. Иштей элек быйыл бүтүп диплом алды жакында. Кызматка кирет. Эми азыр ушу атасы экөөбүздү ошол бактан ошол балабызда бүтөт. Ошол эми. Мен ушул айылдагы аяштарым ушул мектептин дүйшөнү деп коюшат. Кайнардын дүйшөнү деп коюшат. Себеби ошо карликовый мектепте мен бөлүп окутпайбыз, баардыгын аралаш эле. Биринчи партага биринчи, экинчи класс кылып окутабыз. Биринчи, экинчи, төртүнчү класс бир эле класс. Бир класста окуйбуз. Биринчи класс, экинчи класс, үчүнчү класс боюнча тапшырма берип өтө оор программаларды өтүш кыйын да. Татаал. Анан пландарды өтө оор мага. Жазуу иштерин баары менин мойнумда. Ошо 4 класска 4 план жазам. 4 журнал толтурам 4 класста. Бардыгын өзүм жазам. Түнү дагы жазганга туура. Түнү дагы жазганга туура келет. Үйдө эми айттым го, жолдошум биринчи группада майып. Ону дагы карайм, ону жаткызып коюп анан жазам кээде бир-экиге чейин. Ушундай оор шарт, өтө кыйын. Оор.